Машинаны заправка кылайын деп келсем, мына ушул оборудование сатылат экен туугандар. 17 000 доллар дейт, дагы түшүп берем деди. Унаа болсо алмашуу жолдору дагы каралат дейт. Азыркы учурда Кыргызстанда 50% деп коюн, унаалар газ менен жүрүп калган учуру даяр кирешелүү бизнес туугандар. Бул жер азыркы учурда арендада турат экен. Кааласаңыздар, участогуңуздар болсо алып барып өзүңүздөр орнотуп алып иштетсеңиздер дагы болот. Муну кандай иштетет, кандай кылам деп билбей жаткан болсоңуздар, сиздерге бир жума өздөрү сопровождение кылып туруп үйрөтүп, кандай иштетет бүт сиздерге детально түшүндүрүп берет экен туугандар. Бул жердин так дареги Анарбек Бакаев көчөсү 23А деп 2 навигатор менен издеп келсеңиздер болот. Ориентир маңдайда эле бул жагы ата унаа салону экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта Avant отель бар экен. Өйдө жагы бир 100 метр аралыкта Анарбек Бакаев көчөсү Гагарина көчөсү менен кесилишет. Даяр бизнес туугандар. Кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышып сатып алсаңыздар болот. Бул жерде азыркы учурда участок кенен экен. Ушул жерде эле иштетем деген болсоңуздар, арендасын төлөп иштете бересиздер. Жанына бир контейнерди коюп туруп, бир мындайча айтканда вулканизация ачып койсоңуздар дагы болот экен да. Өтө сонун туугандар. Бул жакта бүт сиздерге майда чүйдө деталынан бери бүт калтырып кетет экен. Бул жагына өзү газ кыя турган жери, ичинде компьютерлери, электрщиттери бүт бардыгы жайгашкан. Мына ушуну компьютерлеринен бери сиздерге калтырат. Бул жагында өзү 8 тонналык бачок орнотулган, ал дагы сиздерге калат. Эгерде мындай бир будканы жасатасыздар, бул будканы алып кетем деди. Будканы жасатып алып келип орнотсоңуздар, сиздерге бүт бардыгын кураштырып, даярдап берет. Кыскасын айтканда, сразу эле ишти баштайсыздар туугандар. 17 000 доллар, автоунаа болсо алмашуу жолдору дагы каралат. Мынакей туугандар, азыр эми бул жер иштебей турган учур, мынантип уже клиенттер келип атат да, клиентский базасы бар. Кимге кызык болсо экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышыңыздар. Анан мына ушундай чакан бизнес кылат элем деген дос туган тааныштарыңыздар болсо, WhatsApp группаларга мына ушул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар.